Саламатсыздар, бүгүн күнгө дүйшөмбү 23 май акыркы сааттарга алынган маалыматтар түрмөгүн мен Дөөлөтбек Кочкорбаев тааныштырам. Кутман кечиңиздер менен. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 23 майда Стамбул шаарына болгон иш сапарынын алкагында биринчи дүйнөлүк гуманитардык саммитке катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Күндүн биринчи жарымында Алмазбек Атамбаев саммитке катышып жаткан делегация башчылары менен бирге Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мундун төрагалыгынын алдында өткөн мамлекет башчыларынын жана өкмөт башчыларынын жабык отурумуна катышты. Андан соң биргелешип эстеликке сүрөткө түшүү аземинен кийин саммитке расмий ачылышына катышты. Саммит алдында президент Алмазбек Атамбаев Германия федералдык канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Лидерлер кыргыз немис эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Биринчи дүйнөлүк гуманитардык саммиттин ишине дүйнөдөгү 50 өлкөнүн президенттери жана өкмөт башчылары катышууда. Саммит эл аралык коомчулуктун кризистерге жооп кайтаруу боюнча маселесин өзгөртүүнү көздөйт. Парламенттин бюджет жана каржы боюнча комитети бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоолор жөнүндөгү мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулады. Демилгечи депутат Кенжебек Бокоев айыл өкмөт башчыларын тике шайлоо ыкмасын киргизүү демилгесин көтөрүп, муну менен элдин аларга болгон ишенимин арттырса боло турганын билдирди. Анын пикиринде айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын коррупциядан, кылмыштуу жетекчилерден тазалоого көмөктөшөт. Бокоев жергиликтүү эл көп айыл өкмөт башчысына талапкерлерди билбегендиктен азыркы системага нааразы болуп жатканын айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Жеңиш Акматов комитет жыйынында бул маселелер БШК мүчөлөрүнүн арасында да кызуу талкууланып жатканын билдирди. Депутаттар арасында бул сунушка каршы чыккандар да болду. Эл өкүлү Мурадыл Мадеминов айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо жергиликтүү тургундардын уруу-урууга бөлүнүшүнө алып келишин мүмкүндүгүн белгиледи. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү өкмөттүн мыйзам долбоорун боюнча пикирин угуп, документти 2 жумадан кийин кайра карамай болушту. Азыр мыйзам боюнча айыл өкмөт башчыларын жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт. Базар Коргон районунун Борбордук базарынан өрт чыкты. Өрт кечки 11 чамасында болгон. Жалынды өчүрүүгө Жалал Абад шаардык жана Нуукен райондук өрткө каршы кызматы тартылган. Маалыматтар боюнча базардын 70% бөлүгү өрттөлгөн. Адистер азыр жеринде тактоо иштерин жүргүзүүдө. Саудагерлердин айтымдарында түнү өз товарларын ташып кеткен, үлгүргөндөр да болсо көбү миллиондорго күйүп кетишти. Эми келтирилген чыгымдарды ким төлөп берет деп тынчсызданышууда. Борбордук базарда 500дөн ашык адам кийим кече жана турмуш тиричилик техникаларын сатып эмгектенишүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту пара алып жатып кармалган Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсүн 2 айга камакка алды. Бул тууралуу соттон кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган тергөөчү Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакка алынды. Буга чейин Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсү өз кызматынан пайдаланып, пара алып жаткан жеринен кармалган эле. Бул факт боюнча антикоррупциялык кызмат кылмыш ишин козгоп, иликтеп баштаган. Акыркы коңгуроо иш-чарасын өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздоо үчүн 3500дөн ашык милиция кызматкери иштейт. Бул тууралуу Ички иштер министрден билдиришти. Бул кадам жалпы билим берүү мекемелеринде акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүү учурунда окуучулардын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоо жөнүндө буйруктун ылайык ишке ашат. Мунун негизинде 2016 жылдын 26-27 майында окуучулардын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоо үчүн республика боюнча 3500дөн ашык милиция кызматкери тартылат деп айтылат билдирүүдө. Мындан сырткары өспүрүмдөргө жай мезгилинде саат 23:00дөн 6:00га чейин ата-энелердин коштоосу жок жүрүшүнө тыюу салынат. Эскерте кетсек, быйыл мектептерде акыркы коңгуроо 27 майда кагылат. Билим берүү жана илим министрлиги бул кышкы каникулдун узарып кеткендигине байланыштуу экенин белгиледи. Ал эми быйыл 11 классты 92 миң, 9 классты 93 миңге жакын окуучу аяктайт. Тарых жана маданиятчылыгына карата Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан чоң долбоор старт алды. Бул улуу мурас деп аталган фестивалдын максаты кыргыз элинин каада салт, үрп-адаттын тарыхын маданий иш-чара менен чагылдыруу, келечек жаштарга таанытуу. Кыргыз, тажик, өзбек, татар, уйгур, орус, Азербайжандын салттуу кийимин кийген
Арулуттун улуттар Арабан районунун тургундары алар бүгүнкү Улуу Мурас фестивалына байыртан мурас болуп сакталып калган буюмдарын көргөзмөгө алып чыккан. Чоң стадиондо тегеретте улуттук мурастардын көргөзмөсү коюлуп, ортосунда боз үй түндүгү көтөрүлүп, сахна орун алган. Анда маданият кызматкерлери коомузда кол ойнотуп, кыргыз музыкасын жаңырып, бий бийленди. Ошондой эле улуттар ортосундагы кудалашуу, үлпөт той, бешик той баштаган салттар элдин катышуусунда чагылдырылды. Бул жаңылыктардын кыскача чыгарылышы болду. Ал эми толукталган чыгарылышын саат 21-де кесиптештерим тааныштырат. Кечиңиздер жагымдуу улансын, саламатта калыңыздар. Президент Алмазбек Атамбаев Германия федералдык канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Лидерлер кыргыз немис эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Биринчи дүйнөлүк гуманитардык саммиттин ишине дүйнөдөгү 50 өлкөнүн президенттери жана өкмөт башчылары катышууда. Саммит эл аралык коомчулуктун кризистерге жооп кайтаруу боюнча маселесин өзгөртүүнү көздөйт. Парламенттин бюджет жана каржы боюнча комитети бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоолор жөнүндөгү мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулады. Демилгечи депутат Кенжебек Бокоев айыл өкмөт башчыларын тике шайлоо ыкмасын киргизүү демилгесин көтөрүп, муну менен элдин аларга болгон ишенимин арттырса боло турганын билдирди. Анын пикиринде айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын коррупциядан, кылмыштуу жетекчилерден тазалоого көмөктөшөт. Бокоев жергиликтүү эл көп учурда айыл өкмөт башчысына талапкерлерди билбегендиктен азыркы сиздин коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоо жөнүндө буйруктун ылайык ишке ашат. Мунун негизинде 2016 жылдын 26-27 майында окуучулардын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоо үчүн республика боюнча 3500ден ашык милиция кызматкери тартылат деп айтылат билдирүүдө. Мындан сырткары өспүрүмдөргө жай мезгилинде саат 23:00дөн 6:00га чейин ата-энелердин коштоосу жок жүрүшүнө тыюу салынат. Эскерте кетсек, быйыл мектептерде акыркы коңгуроо 27 майда кагылат. Билим берүү жана Элем министрлиги бул кышкы каникулдун узарып кеткендигине байланыштуу экенин белгиледи. Ал эми быйыл 11-классты 92 миң, 9-классты 93 миңге жакын окуучу аяктайт. Тарых жана маданиятчылыгына карата Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан чоң долбоор старт алды. Бул Улуу Мурас деп аталган фестивалдын максаты кыргыз элинин каада салт, үрп-адаттын тарыхын маданий иш-чара менен чагылдыруу, келечек жаштарга таанытуу. Кыргыз, тажик, өзбек, татар болсо көбү миллиондорго күйүп кетишти. Эми келтирилген чыгымдарды ким төлөп берет деп тынчсызданышууда. Борбордук базарда 500дөн ашык адам кийим кече жана турмуш тиричилик техникаларын сатып эмгектенишүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту пара алып жатып кармалган Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсүн 2 айга камакка алды. Бул тууралуу соттон кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган тергөөчү Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакка алынды. Буга чейин Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсү өз кызматынан пайдаланып, пара алып жаткан жеринен кармалган эле. Бул факт боюнча антикоррупциялык кызмат кылмыш ишин козгоп, иликтеп баштаган. Акыркы коңгуроо иш-чарасын өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздоо үчүн 3500ден ашык милиция кызматкери иштейт. Бул тууралуу Ички иштер министрден билдиришти. Бул кадам жалпы билим берүү мекемелеринде акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүү учурунда окуучулардын темага нааразы болуп жатканын айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Жеңиш Акматов комитет жыйынында бул маселелер БШК мүчөлөрүнүн арасында да кызуу талкууланып жатканын билдирди. Депутаттар арасында бул сунушка каршы чыккандар да болду. Эл өкүлү Мурадыл Мадеминов айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо жергиликтүү тургундардын уруу-урууга бөлүнүшүнө алып келишин мүмкүндүгүн белгиледи. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү өкмөттүн мыйзам долбоорун боюнча пикирин угуп, документти 2 жумадан кийин кайра карамай болушту. Азыр мыйзам боюнча айыл өкмөт башчыларын жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт.
Базар Коргон районунун Борбордук базарынан өрт чыкты. Өрт кечээ кечки 11 чамасында болгон. Жалынды өчүрүүгө Жалал Абад шаардык жана Нуукен райондук өрткө каршы кызматы тартылган. Маалыматтар боюнча базардын 70% бөлүгү өрттөлгөн. Адистер азыр жеринде тактоо иштерин жүргүзүүдө. Саудагерлердин айтымдарында түнү өз товарларын ташып кеткен үлгүргөндөр да болду. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө дүйшөмбү 23 май акыркы сааттарга алынган маалыматтар түрмөгүн мен Дөөлөтбек Кочкорбаев тааныштырам. Кутман кечиңиздер менен. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 23 майда Стамбул шаарына болгон иш сапарынын алкагында 1 дүйнөлүк гуманитардык саммитке катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Күндүн биринчи жарымында Алмазбек Атамбаев саммитке катышып жаткан делегация башчылары менен бирге Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мундун төрагалыгынын алдында өткөн мамлекет башчыларынын жана өкмөт башчыларынын жабык отурумуна катышты. Андан соң биргелешип эстеликке сүрөткө түшүү аземинен кийин саммитке расмий ачылышына катышты. Саммит алды